Салам, илим көрөрмандары. Бүгүн биз электр дүйнөсүнө кирип, Омдун мыйзамы деп аталган негизги принцип менен таанышабыз. Бул мыйзам гениалдуу физик Георг Омдун атынан коюлган. Электр чынжырындагы чыңалуу, ток күчү жана каршылыктын ортосундагы байланышты сүрөттөйт. Бул электрониканын алипеси сыяктуу. Омдун мыйзамы өткөргүч аркылуу агып жаткан ток күчү анын үстүндөгү чыңалууга түз пропорционалдуу жана анын каршылыгына тескери пропорционалдуу экенин айтат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, көбүрөөк чыңалуу көбүрөөк ток күчүн билдирет. Ал эми көбүрөөк каршылык азыраак ток күчүн билдирет. Түтүк аркылуу агып жаткан сууну элестетип көрүңүз. Суунун басымы чыңалуу сыяктуу. Ал эми агымдын ылдамдыгы ток күчү сыяктуу. Түтүктүн кеңдиги каршылык сыяктуу. Омдун мыйзамын иш жүзүндө көрүү үчүн биз белгилүү бир каршылык көрсөтүү үчүн иштелип чыккан электрдик компоненттер болгон резисторлорду колдонуп эксперимент жүргүзөбүз. Биздин максатыбыз резисторлор удаа жана параллель туташтырылган чынжырлардагы каршылыкты, чыңалууну жана ток күчүн өлчөө. Алгач биз белгилүү каршылык маанилерине ээ резисторлордун жыйынтысын тандайбыз. Бул маанилер адатта резисторлордун өзүндө басылып чыгарылат. Электрдик касиеттерди өлчөөчү ыңгайлуу шайман болгон мультиметрди колдонуп, биз ар бир резистордун чыныгы каршылыгын текшеребиз. Кээде чыныгы маани басылган мааниден бир аз айырмаланышы мүмкүн. Мультиметр менен каршылыкты өлчөө оңой. Мультиметрди каршылык режимине коюңуз. Ал адатта Ом белгиси менен белгиленет. Мультиметрдин зондторун резистордун учларына тийгизиңиз. Болду. Мультиметр каршылыктын көрсөткүчүн көрсөтөт. Андан кийин биз ширетүүсүз убактылуу чынжырларды платформа болгон макет тактасын колдонуп жөнөкөй чынжырларды курабыз. Биз резисторлорду удаа туташтырабыз. Мында ток ар бир резистор аркылуу кезек-кезеги менен агат. А эгерде параллель туташтырсак, мында ток бөлүнүп бир нече жолдор менен өтөт. Кана эмесе достор, биз силер менен азыр эми 4-чү бөлүккө өтөбүз. Чыңалууну жана ток күчүн өлчөйбүз. Чынжырларыбыз даяр болгондо биз чыңалуу айырмасын түзүү үчүн кубат булагын киргизебиз. Бул ток агымын алып келет. Биз мультиметрди кайрадан колдонобуз. Бул жолу мультиметр бизде чыңалуу режиминде жана ток күчү режиминде болот. Анткени биз силер менен чынжырдагы ар кандай чекиттердеги чыңалууну жана белгилүү бир компоненттер аркылуу агып жаткан ток күчүн өлчөйбүз. Чынжырдагы ар кандай чекиттердеги чыңалууну жана ток күчүн кылдаттык менен өлчөө менен биз Омдун мыйзамынын жарактуулугун текшерүү үчүн баалуу маалыматтарды чогулта алабыз. Биз бул өлчөөлөрдү оңой салыштыруу үчүн таблицага жазып алабыз. Ошентип биз 5-чү бөлүмгө келдик. Маалыматтарды талдоо жана Омдун мыйзамын текшерүү. Азыр бизде чындыктын учуру десек болот. Биз чогултулган маалыматтарыбызды талдап, алар Омдун мыйзамына дал келерин көрөбүз. Чыңалуунун, ток күчүнүн жана каршылыктын өлчөнгөн маанилерин колдонуп, биз Омдун мыйзамынын теңдемелерине негизделген көтөрүлгөн маанилерди эсептей алабыз. Эгерде биздин өлчөөлөрүбүз так болсо, эсептелген каршылык өлчөнгөн каршылыкка абдан жакын болушу керек. Ар кандай айырмачылыктар өлчөө каталарына же компоненттердин чыныгы каршылыгындагы бир аз өзгөрүүлөргө байланыштуу болушу мүмкүн. 6-чы бөлүм. Корутунду Омдун мыйзамы иш жүзүндө. Биздин эксперимент Омдун мыйзамы электр чынжырларындагы чыңалуу, ток күчү жана каршылыктын ортосундагы байланышты так алдын ала айтаарын көрсөтөт. Бул негизги принцип жөнөкөй LED чынжырларынан татаал компьютер чептерине чейин ар кандай электрондук түзүлүштү түшүнүү жана долбоорлоо үчүн абдан маанилүү. Эсиңизде болсун, илим бул изилдөө жана ачылыш. Эксперимент жасай бериңиз, суроо бериңиз жана кызыгуу рухун тирүү сактаңыз. Ал эми достор, азыр биз силер менен бул лаборатордук жумушту өзүбүздүн умен бөлүмүндө окуучулар кандай аткарышат, ошону көрсөтөлү.